Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо принтери бар идентификациялоочу аппарат колдонулат. Бул аппаратка 5 жабдуунун кызматы бириктирилген. Ошондой эле ар бир шайлоо тилкеси мына ушундай камералар менен камсыздалмакчы. Бул шайлоо башталгандан бүткөнгө чейинки бардык процессти онлайн каттоого алмакчы. Бул система азырынча Кореядан тышкары КМШ мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанга алгачкыlardan болуп киргизилүүдө. Принтер бар идентификациялоочу аппарат бир учурда бир нече кызматты бирдей аткарат. Башкача айтканда, шайлоочунун манжа изи жана жүзүнөн тааныйт. Ошондой эле паспортун сканерден өткөрүп, бардык маалыматтар шайлоо тилкесиндеги каттоого туура келгенде гана бюллетенди басып чыгарып берет. Анан кийин ушул бюллетен чыгарылып туруп, биздин шайлоочулар урнага келип, кабинкага белгисин коюп, анан атайын шаймандагы коюлду урнага. Баягы жаңы бюллетен болуп атпайбы аппараттан чыккан. Анын размери бир аз кичинекей. Ошону кабыл алына турган шаймандагы коюлду. Бирок кийин шайлоо бүткөндөн кийин баягы протоколдор, комиссия тарабынан түзүлө турган протоколдор бар го, жыйынтыкта. Ал уже А4 форматында, анда бул шайманды чыгарып коюп 1 секундада алынат. Кайра эле А4 форматтагы кагазды дагы биздин автоматташтырылган эсептөө урналары кабыл ала берет. Бул жолку өнөктүктө шайлоочулар түндүк тиркемесиндеги паспортун көрсөтүп катыша алышат. Жабдуулар өлкөнүн бардык шайлоо тилкелеринде иштейт. Ар бирине 2ден аппарат коюлмакчы, анын бири резервде болот. Добуш берүүчүнүн санына жараша көбөйтүлүшү дагы мүмкүн. Ушул тапта 5750 аппарат алынып келинди. Мындан тышкары кошумча тизме аркылуу шайлай тургандар 2600 аппарат менен камсыздалмакчы. Мурун 100% бюллетендин баарын чыгарылгандан кийин 30 же 40% явка болгондон кийин 70-60% ыргытылып кеткен да мусорга. Демек бул андан артылдык. Мунун айырмасы эмнечилик? Түшүндүрүп кетейин. Мисалы канча шайлоочу келсе, ошончо шайлоочу гана басып бергенге мүмкүнчүлүк алат да бюллетен. Калганын баары Борбор шайлоо комиссиясы өзүндө бул кагаздын баары кармаганга мүмкүнчүлүк алат. Принтер бар идентификациялоочу аппаратты колдонуунун аркасында мурдагыдай басмаканадан бюллетенди чыгаруу, аларды кайтаруу менен шайлоо тилкелерине жеткирүү деген түйшүк болбойт. Ошол эле учурда шайлоо учурунда адамдардын катышуусу азайып, бюджеттик каражат үнөмдөлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо 4000ден ашык кызматкер кыскартылып, 27 миллион сомдон ашык каражат үнөмдөлөт. Бардык участкаларга биз видео камераларды коебуз. Эки айырмасы бар да, аралыктан добуш берүү участкаларда камералар түз эфирге чыгарышат, ошол видео тасманы. Ал эми видеосун. Ал эми жөнөкөй участкаларда бул видео фиксация гана болот, видео запись болот. Ошол эгерде кандайдыр бир талаш тартыштар болгон болсо, ошол участкалардан да ошол видеону кийин алып, мындай далил катары колдонсок болот. Маселени кароо. Жарандардын жеке маалыматтык коопсуздугуна байланыштуу аппарат өлкө бюджетинен бөлүнгөн каражатка алынды. Ал эми видео камераларды Корея гранттык негизде берди. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.